Азыр аянтка атчан адамдар келди. Kimler sürekli? Düzün başında, düzün başında. Atmaya sürüyor, atmaya sürüyor. Dubai vatman? Ынтымақтылық үшін келдік елге. Екеніңіз күн болсын. Кайсыл жактан келдиңиздер? Біз Қырғызстандық боласыз. Tut atmayın, tatlıyorum. Biraz aytып koysun mu? Gel be balık. Aldıraksın tam. Başına. Bunday başına aytçı. Yok düşme kaldı. Niye maksata çıktınlar? Бұл жерде баяғы топ ұшып кетпей емес. Buradan niyetimde mizam ortuna gelip ошол мизам менен иш жүргүзсүн. Бұдан башынан айтып тұрамыз. Кішіне жылып қойшы. Баары билимдүү үчүн. Берке мен ғана. Азыр бул жака 8 атчан келди. Башкы прокуратура Жээнбековдордун, Матраимовдордун кланына жана мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевге карата 3 кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Чоң Азат партиясынын лидери Сыймык Жапыкеев билдирди. Анын айтымында аларга ар кандай беренелер боюнча, анын ичинде коррупция, урдоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча кылмыш иши козголду. Аскер прокуратурасы тарабынан тергөө тобу түзүлдү. Текшерүү жана тергөө иштери башталды. Биз жөн гана кылмыш ишин козгоп койбостон жыйынтык көрсөтөбүз, деди Жапыкеев. Ал буга чейин башкы прокурордун кызматын аткарарын жарыялаган. Буга чейин башкы прокурордун милдетин аткарып жаткан Алмамбет Шыкмаматов да Раим Матраимовго карата кылмыш ишин козгогонун айткан. Булак бара келди. Башкы прокуратурага келик менен келген Сыймык Жапыкеевди имаратка киргизбей коюшту. Бул тууралуу тасма социалдык тармакка тарады. Тасмада элдик кошуун Сыймык Жапыкеевди башкы прокуратурага киргизбей жатканын көрүүгө болот. Бир күндүн ичинде кымбат баалуу унааны минген Жапыкеевдин жаңы келини келиктин мамлекеттик номуру жок экени элди кыжырданткан. Кызыгы мамлекеттик ызы чуу жараткан атайын өздөрүнүн тобу кызматка келик менен келген Жапыкеевди велик менен кубаса болду. Алсак, Жапыкеев минип келген Геленфаген үлгүсүндөгү унаанын баасы 8 миллион 980 миң рубльду чапчыйт. Эске сала кетсек, кечээ эле Чоң Азатчы Сыймык Жапыкеев башкы прокуратурага убактылуу башчы болуп келген. Ушул тапта аны күзөт кызматкерлери жана чогулган эл башкы прокуратурага киргизбей жатышат. Булак Назар Ньюс KG. Ысык Ата районунда белгисиз адамдар талааларды басып ала башташты. Кече түштөн кийин Ысык Ата районунун Новопокровка айыл өкмөтүнүн Сарыжон айылынын 50ге жакын тургуну кан кызылчасы бар талаага чогулушкан. Өлкөдөгү башаламандыктан улам козголгон айылдык жамаат тагдырды өз колуна алып, тала ордуна өздөрү үчүн үйлөрдү курууну чечишкен. Айыл тургундары кызылча өстүргөн дыйкандардан талааны тазалоого шарт коюшту деп билдирген окурман 24 KG агенттигине. Сүйлөшүүлөр дээрлик 2 саатка созулду. Натыйжада Сарыжон айылынын тургундары бүгүндөн тарта курулушту баштоого, таштарды, кумдарды жана башка курулуш материалдарын ташып келүүгө даярбыз деп түшүм жыйноого уруксат беришкен эмес. Кызылча талаасынын жалпы аянты 42 гектарды түзөт. Жер мамлекеттик айыл чарба жерлеринин фондусунун үлүшү жана мамлекетке таандык. Эми ошол жерге үйлөрдү курушат. Албетте, төбөңдө чатыр болуу бул маанилүү. Бирок эртең кайсыл жерге эгин өстүрөбүз белгисиз деп нааразы болушат жергиликтүү тургундар. Булак Элдик медиа. Ош шаарынын Борбордук аянтына боз үйлөр тигиле баштаганын жеринен Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы билдирди.
Үйлөрдү тигип жаткандар аракетинин себебин айтуудан баш тарткан. Буга чейин аянтка миңдей киши чогулган болчу. Азыр алар тарай баштады. Белги кетсек, Ошто бийликти бир нече саясий күч талашып жатат. Айрымдары кече Ошко келип, митингчилердин алдында сүйлөгөн мурунку мэр Мелис Мырзахматовду колдоду. Дагы бир топ Жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкуловдун тарапташтары эл өкүлү алгач өзүн мэр деп жаялап, кийин шаардык кеңеш ишенбөөчүлүк көрсөткөнүнө карабай, мэр Талайбек Сарыбашевга кызматты өткөрүп берген. Үчүнчү топ Талайбек Сарыбашевду колдоп, шаардык кеңештин депутаттарынын чечимине каршы чыгып жатат. 50дөй 70 киши легитимдүү президент экенин айтып, Сооронбай Жээнбековдун таламын талашууда. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, учурда облус жетекчилигине отставкага кеткен Баиш Юсупов кайтып келди. Аппараттын штаттык режимде иштеп жатканы айтылды. Булак Спутник KG. Сооронбай Жээнбековдун уй торпокторун аппараттары менен кошо айдап кетишти. 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү Ысык Ата районуна караштуу Туз менен Чоң Дал айылдарынын үстү жагында белгисиз адамдар малдарды айдап кетишти. Бул тууралуу Эркиндик медиага жергиликтүү тургундар билдирди. Алардын айтымында айдалган малдар президент Сооронбай Жээнбековго тиешелүү. Уй торпокторду түн ичинде эч кимге көрсөтпөй айдап кетишкен. Малдарды эле эмес, уй сай турган аппараттарды дагы алып кетишкен. Маалым болгондой, малдарды Чоң Дал айылынын тургундары айдап кетишкен. Эске сала кетсек, кечээ 6 октябрда Ысык Ата районунун Интернационал айылында 16 карьер менен кошо президент Сооронбай Жээнбековго тиешелүү делген Ихлас карьери өрттөлгөн. Булак Аргумент KG. Теле алып баруучу Эркин Рыскулбековду белгисиз адамдар коркутууда. Бул тууралуу Рыскулбеков Твиттердеги баракчасына жазып, белгисиз адамдар жөнөткөн аудио билдирүүнү жарыялады. Анда белгисиз адам Рыскулбековду оозго алгыс сөздөр менен тилдеп, саясатка эмнеге аралашасың деп коркуткан. Булак Репортер KG. Бишкек шаарын түндө кайтарууга чыккан элдик кошуунун мүчөлөрүнө кичинекей бала ысык чай жана таттуу токош таратты. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Бөбөк, сага чоң рахмат. Үй бүлөсү менен келип, элдик кошуунга ысык чай берип кетти деп жазылат маалыматта. Буга чейин Бишкек шаарын милиция жана элдик кошуунун мүчөлөрү кайтарып жатканы маалымдалган. Булак Супер KG. Бүгүн 8 октябрда эртең мененки карата Бишкекте абал тынч. Өкмөт үйүнүн жанында бир нече жаран турат. Ал эми элдик кошуундар өкмөт үйүнүн эшигин кайтарып жатышат. Булак Баракелди. Бийлик тарабынан Алмазбек Атамбаевди Кой Таш айылындагы резиденциясында атайын аскерлер тарабынан жүргүзүлгөн чабуулда тирүү кармабаш керек деген тапшырма коюлган. Бул тууралуу Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов Спутник басылмасына берген маегинде билдирди. Бийлик тарабынан коюлган тапшырмада менин бир кемчилигим болгон. Мен ката кетирдим. Атамбаевди тирүү кармадым. Муну менен баары айтылды. Башка эч нерсе айткым келбейт, деди Асанов. Ал Кой Таш айылындагы окуялардан кийин ага карата козголгон кылмыш иши боюнча сот үчүн жетиштүү материалдар бар экенин кошумчалады. Булак Баракелди. Москвадагы кыргыз жаштары өлкөдөгү абал боюнча кайрылуу жасашты. 6 октябрда Москвадагы кыргыз жаштарынын өкүлдөрү топтолуп, Кыргыз өлкөсүндөгү бийлик өкүлдөрүнө, саясий партияларга жана элге кайрылышты. Бул тууралуу Москва облусундагы кыргыз диаспорасынын чүй коомунун өкүлү Алтай Иманалиев Супер KG порталына билдирди. Бүгүнкү Кыргыз өлкөсүндө болуп жаткан кырдаал чет өлкөдө жүргөн жалпы жарандардын жүрөгүн оорутуп турат. Ошондуктан биз 6 октябрда жалпы мекендештер, жердештер чогулуп, мекенибизге жакшы калуу тилек жолдодук эле. Бул жерде эң биринчи каралган маселе бул кыргыз өлкөбүздөгү тынчтыкты, мамлекетти сактап калуу, туура эмес иштерге барбоо, мародёрлукка, талкалап бурдоого тыюу салуу, бийликтеги иштеп жаткан губернатор, мэр, акимдерди мыйзамсыз жумуштан алууну токтотуу. Бардыгы мыйзам чегинде гана иш алып баруусун талап кылабыз. Биз мекенибизге тынчтык гана каалайбыз. Бардыгы мыйзам чегинде болсун деп билдирди Алтай Иманалиев. Жыйынга Кыргыз өлкөсүнүн 7 облусу боюнча түзүлгөн коомдук бирикмелердин өкүлдөрү жана жаш активисттер чогулган.
Белгилей кетсек, Кыргыз өлкөсүндө 2 күндөн бери шайлоо жыйынтыгына наразы болгон партия өкүлдөрү жана элдердин нааразычылык митингдери токтой элек. 5 октябрда Ала Тоо аянтына шайлоонун жыйынтыгына наразы болгон жарандар чогулуп, массалык митинг өткөн. Кийин укук органдары менен митингдин катышуучулары ортосунда кагылышуу орун алып, биринчилери демонстранттарды качыруу үчүн кулак тундуруучу граната жана жардыруучу заттарды колдонгон. Митингден жаракат алып, медициналык мекемелерге кайрылган жарандардын саны 911-ге жеткени маалымдалды. Булак Супер Кейжи. Жогорку кеңештин маалымат кызматы 6 октябрда Достук мейманканасында өткөн Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында ишеним кат аркылуу добуш берген депутаттар тууралуу кабарларга тактоочу маалымат таратты. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулу билдирди. Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Чейинбеков, Төрөбай Зулпукаров жана Искендер Матраимов КСДП фракциясынын депутаттарынын бирине ишеним кат беришкени чын. Бул ишеним каттар Мыктыбек Абдылдаев төрагалыкка шайлана электе берилген. 6 октябрдагы жыйындын жүрүшү тууралуу толук маалыматты Жогорку кеңештин расмий сайтына жарыялайбыз. 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү Жогорку кеңештин серверлери толук талкалангандыктан сайтыбыз азырынча иштебей турат. Бирок биздин адистер аппараттын ишин кайрадан калыбына келтирүүгө аракеттерди көрүп жатат деп жазылган билдирүүдө. Булак Супер Кейжи. Эң оор кырдаалдарда милициянын кызматкерлери жарандык кийимдерди кийип, шаарды коргоп жатышты. Бул тууралуу Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Милициянын кызматкерлери 2 октябрдан тарта уктай элек. Алардын баары шайлоого карата күчөтүлгөн режимде иштеп баштаган. Бүгүнкү күнгө чейин милиция кызматкерлери нормалдуу эс ала элек. Бул уйкусуз түндөр аябай оор болду. Биз баарыбыз эмне болуп жатканын көрдүк. Бул учурда милиция кызматкерлери борбор калааны таштап кеткен жок. Алардын баары күнү түнү кызматтык милдеттерин аткарып жатат. Бул жакта милицияны элден бөлүүгө аракет кылган өзүнчө күчтөр Бишкекте кече түнү милиция кызматы иштеген жок деген маалымат таратып жатышат. Бардык милиция кызматкерлери элдик кошуун менен биргеликте жарандык кийимдер менен күзөткө чыгышты деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кейжи.